Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Учурда көптөгөн мекендештерибиз, көптөгөн адамдар сурайт. Жүрөгүм кыжалат да, жүрөгүм аябай сыгылып атат. Эмне кылсам болот? Кыйналып кеттим деген элдер өтө көп. Мына ошолорго жооп катары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу бир хадисин айтып кетелик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн осияттарында мындай деген: Алейкум би мужаласатил улама ва истимаи каламил хукама. Силер өзүңөргө аалымдардын, илимдүүлөрдүн мажлистерине бекем бармагыла. Ошолор мажлистерине барып, алардын баяндарын жакшылап кулак төшөп уккула. Таанышман адамдардын, тажрыйбасы бар, өтө илимдүү адамдардын сөздөрүн кулак төшөп жакшылап угуп алгыла. Аалымдардын, уламалардын, илимдүүлөрдүн мажлистерине сөзсүз катышып тургула дейт. Эмне үчүн десе, себеби Алла Таала өлүп калган жүрөктү ошол баяндын, Курандын, хадистин нуру менен тирилтет. Жүрөгүбүз дүйнөгө батып, дүйнө жөнүндө гам, пикир кыла берип, ушунчалык катып калган, кыжалатка, проблемага кирип калган, мына ошол өлүп калган жүрөктү ошол хикматтын, баяндын, хадистин, Курандын нуру тирилтет. Кандай эле эч нерсе өспөй өлүп калган жерди жамгыр тирилткендей дейт. Демек, жүрөгүбүз кыжалат болуп атса, эмне кылышты билбей жүрө турган болсок, эң биринчи бизге зарыл эмне экен? Илимдүүлөрдүн, аалымдардын мажлистерине баралык. Ошолордун сабагына катышалык, ошолорду угалык, кулак төшөп жакшылап угуп, ошол нерселерге амал кылалык. Ошондо жүрөгүбүз нурланат, жүрөгүбүз жеңилдейт. Буга чейин устазыбыз Чубак ажы рахимахулла, Алла Таала жаткан жерин жайлуу кылсын, ошол киши ушундай мажлистерди уюштурат эле. Ага элдердин баары катышып, эс алып, жүрөктөрү рахат алып, жыргап калышат эле. Бирок ал киши да өтүп кетти, Алла Таала кишини алып кетти, жайын жаннаттан кылсын. Бирок ал менен жашоо токтоп калбайт. Дагы да башка устаздарыбыз бар, чоң аалымдар бар. Ошолорду издеп баралык. Издеп барып ошол мажлистерине катышалык, алардын баяндарын угалык. Жүрөгүбүздө кыжалатчылык, жүрөгүбүздүн сыгылуусу мына ошол нерсе менен тарайт. Алла Таала Куранда айтып койгон: "Астагфиру билла, ала бидикриллахи татмаиннул кулуб." Кулагыңарды жакшылап ачып, жакшылап угуп алгыла. Алланы эстөө менен гана жүрөктөр тынчтанат. Алланы эстеп баяндарды уксак, пайгамбардын хадистерин уксак, анан жүрөгүбүз рахат алат, анан жаныбыз рахат алат экен. Ошого бир туугандар, баардыгыбыз эмне кылалык? Аракет кылалык. Кайсы жерде баян болот экен, сабак болот экен десе, ошол жерге жетип баралык, жүрөгүбүз рахат алат. Өлүп калган жүрөктү Алла Таала ошол жерден тирилтет. Алла Таала баардыгыбызга ушундай бейиштин бакчасы болгон мажлистерге катышканга мүмкүнчүлүк берген болсун. Субханаллахи бихамдихи, субханаллахил азим.